Ошондон айкөл манас кабылан аба кесиң ак балтадан кеп угуп чештөбүнү жердеген адамдан артык эрдеген ат башынын чештөбү эби менен жер кылган атпай кыргыз аргын журттун эл кылган кошойдун жайын эми угуп ошондо билбегенди билгизген билимдүү баатар ак балта туйбаганды туйгузган туйгун баатыр ак балта кошойдун жайын кеп кылып ошо байланганда базардын багын ачкан кошой деп туруп калган турпандын тушун ачкан кошой деп жайын айтып бергенде айбалта кылыч эгешип манас менен эрбакай аба кесиң ак балта менен кеңешип айкөлүң манас кабылан алатуу көздөй барам деп жердин жүзүн чалам деп ат башыны жердеген артыкча баатыр эрдеген айтканын жанга бербеген аба кесиң эр кошой ошо кошойдон гана кабар алам деп одум абасы бакка жол башта замол баштап жанында бар 40 чороң эмес 40 жоро Алтайдан чыктың аттанып көргөндүн көнү шаттанып Кудай бетин салбай кал үч турпандын этеги менен жүрдү дейт кичи жылдыз чоң жылдыз көздөй кирди дейт аны таштап салыңар караяр баласы карыя култаң деген бар эмиң ошондон кабар алыңар карыя култаң береги эми ал култаңдын кеби бар кебин айтар эби бар айкөл манас баатырдан караяр баласы өзүң көргөн ал култаң илгериң ошо кордук көргөн жери бар одум алдындагы кергүлүк күлүгүн мени балыптыр кичи жылдыз чоң жылдыздын этеги кыска жолго салыптыр караяр баласы карыя култаң ошондо терс майоону жердеген өзүң көргөн текезган ошондо текезган гана көздөй барып турдум терс майоону жердеген айбаты каты эрдеген айтканын жанга бербеген өзүң көргөн текезган терс майоонуң ошондо жердеп турган жер экен калың кара көп калкын элде турган кез экен комокойло сырнайза аштап турган кез экен койгул аша келгенде коёндой жергең ошондо жанштап турган кез экен кез келгендин бардыгын айдап турган кез экен кылычың кызга текезган майлап турган кез экен чакардай күчүң ошондо кайнап турган кез экен кез келгендин бардыгын келдесин кези ошондо ошо чайнап турган кез экен одум текезгандын алдына карыя култаң келгенде кара тилиң кайрады аянбастан сайрады айланайын текезган сен көрбөдүң мен көрдүм Алтай жерин жердеген алышып пенде жеңбеген сурап иште тойбогон сугалагын койбогон бурут деген кал чыккан ал буруттун ичинде манас деген ал чыккан ошол манас баласы кез келгенди сойдуго тындым кылып койдуго Эсенгандын жиберген элчилердин барысын калтырбай барын сабатты
тарсылдатып ошондо калаган жакка айдатты. Сен көрбөдүң, мен көрдүм, келе жаткан кез экен, адамдан артык өз экен. Терс маегоң алманас, жакын орто береги, кол баштап кирип келет го. Ушул турган текезган сазайыңды берет го. Калың кара көп калкың, калкыңды чаап алат го. Башыңа бала салат го. Деп ошондой дегенде өзүң көргөн текезган айга салып бакырды. Жанындагы береги сакчыларын чакырды. Сакчылары сандан көп, балбандарың андан көп. Калбайбары жамынып, жан алууга камынып. Текезганга келгенде күнчөлүк жерде жердеген, жердин жүзүн чалдырды. Сакчыларын жиберип, куяс деген аяры. Ошо куяс деген аярды калтырбастан алдырдың одум. Куяс аяр келгенде, келгенин көзү көргөндө, Текесхан туруп кеп салды, кеп салганда деп салды. Айланайын куясым, эл четинде турасың, Манас деген чыгыптыр, кез келгенде жыгыптыр. Кая шая кылганды, кара жерге тыгыптыр. Эмиң анын айласың, кандай кыласың? Кылкылдаган кол баштаса мол баштап, терс моё көстө жол баштап, келе жата деп уктум, келгендерден кеп уктум. Айласын өзүң кылбасаң, аярлыкты салбасаң, алдынан тозуп албасаң, кылбаганды кылат го, терс моёду калың кол, калтырбай барын кырат го, деп өшөнтүп текезган, айтып оозун жыйганча, айтып сөзүн турганча, куяс деген аяры, сыйкырчың экен, зерчекен, ошол текезганыңа, арубактан бир рубак, сыйкыр салып куясы, апсын окуп дубалап, ишине жарра берчекен, терс моёнун бир жагы, аубай салып карасаң, ажап кызык тамаша. Карагай кайың чер токою көп экен, чер токойду карасаң, айланасы жөн эле, ошо калың карыш чөп экен одум. Ошондо куяс аяры апсын ук убалап, сыйкыр чекен, серчекен, сыйкырын шондо салыптыр. Калың кара чер токой калбай бары, ошондо аскер болуп калыптыр. Кудай бетин салбай кал, чөптүн шондо көбүңгөр, камыш менен чөбүңгөр. Аскер болуп калганда куяс аяр, ошондо аянбай сыйкыр салганда, калың кара чер токой карагай кайың, байтерек арасаң, ар бүрөсү дөй болду, ат көтөргү жөө болду, жан алууга камынып, ана ошондо биреги бутактарын карасаң, мынтык болуп асылып, кылыч болуп байланып, кылычың кыя шайланып, ана ошондо биреги Кудай бетин салбай кал, атаңдын көр дүнүйө, аны таштап салыңар, Айкөл Манас батырдын алды эмне кеби бар. Эмиң ошондон кабаралыңар одум. Кабылам Манас батырың, 40 чорозу жанында, кылычың кыя байланып, бар жарагын шайланып, кар жүзүнө айланып, алату көздөй барам деп, жердин жүзүн чалам деп, Алла кезиңер кошой, кошойдон кабар алам деп, куяс аяр дегени, апсын окуп дубалап, аянбай сыйкыр салганда, калың кара чер токой, аскер болуп калганда, келе жаткан Манасты жолунан тозуп алат деп, ушул турган калың кол, бәллекетти салат деп, Текесхан менен куязы ошондо жыргап жатып калганда, терс моёнун бир жагы, калың кара көп колго тепчи кирип барыптыр.
табыламан азғырық чору, авазы вақай алдында, ошо теккез қандың қалың қол, ошондан алдынан ғана чығып қалып тұрады. Ал қызықты көргенде, ава кезің ервақай, ойланғандан ойланып, оң жағына толғанып, баяғы бір ай мұрын келгенде, ұншақ олды көрбөгөн, көріп көңіл бөлбөгөн, атағана дүние, ушыл тұрған текезған, қалың қолды мұншалық, қайзыл жақтан алды деп, қылқылдаған қалың қол, қайдан келіп қалды деп, қырық чорронның ошонда, арқа жаққа таштатып, алдыға жолды баштатып, ерман асқа кеп айтқанда деп айтып, айланайын айкөлім, атыңдың озын бұра тұр, алдыңғы жерге тұра тұр, айтқанымды уға тұр, алдыға чап барайын, қырқылдаған қалың қол, қабарды чындап алайын, қылқылдаған қол болса, ұруша тұрған жол болса, ошоң урушту гана мыктап салайын одум. Жекеге чыгып барганда, жеккелешип калганда, теккез кандың қалың қол, урушту чындап салганда, аркаман жетип барарсың, камап келсе қалың қол, көмө чап саларсың, алдыңдагы абаңды ажыратып аларсың, бугуп карап тургула, айтқанға көңіл бұрғыла, айтқанымды қылғыла, деп ошондо береге, ауа кеңіз, ербақай, аламды бұсқан шербақай, айтқан сөз данышман, бір жолқың айтқан ақылы, бір ұры жұртып айтқан, ақыл баштан қачқанда, аламандап шашқанда, ақыл тапқан ғайыптан, ошоңа аламандап қақ келгенде, басташа келген дұшмандан, бақтызын баштан тайытқан, алдындағы көк тұлпарға қамшы ұрып, оңдоп солдоп қарсы ұрып, алдыға жетіп бар деме, теккез қандың береге, қылқылдаған қалың қол, ауа кеңіз ербақай, абайлап көзін сал деме, дүрбізің олғың ал деме, түздеп қарап қал деме, турнабайын ал деме, тура көзге сал деме, қалың қара көп қолды, ауа кеңіз ербақай, ошондан абайлап қана қарап қалды. Ава кеңіз ербақай, ақылға дыйқан момындай, абайлап байқап қарасы, ажап қызық тамаша, қалың қара көп қолы, қарап тұрған жер екен, қачыручу жолборстой, марап тұрған кезі жер екен, қылқылдаған көп қолды, ава кеңіз ербақай, қанша дұшман екен деп, санап тұрған жер екен, ана шондың аваңыз, қылған ішін қараңыз, ойланғандан ойланып, оң жағына толғанып, сыйқырчылы зерчелі, құяс деген аярын, алыстан алып албасын, апсын оқып дуалап, ушыл жерде тұрғанды, аскер қылып салбасын, деп өшінті вавакең, сынап қарап көрмекі, қалың қара көп қолдың, емнекенін білмекі, айғай салып бақырды, қалың аскер тарапқа, ава кеңіз ербақай, айғай салып ошонды, ошоң атын айтып чакырдың одым. Ава кеңіз ербақай, айғай салып қалғанда, айқыр үнді салғанда, қалың қара көп аскердің барысы, айғайды қату салып тұр, аваңды турап ошондо, айғайлашып қалып тұр, ал қызықты көргенде, ава кеңіз ербақай, башындағы сусар бөріктің алып тұр, қолынан алып ава кең, сусар бөркін ошондо, сілкіп қалып тұр, сілкіп бүтіп аваңыз, қалың қара көп аскерге көңіл бұрып тұр, қалың қара көп аскер, аваңды көріп ошондо башындағы бөріктерін қолынан алып аянбай, ошо сілкілдешіп тұрады. Аны көр, ербақай, қолындағы сырнайза тиген жер, шырнайза тұтам жер, ырдаған тұтам жер, сырдаған жанып тиген, жарасы жан шыққанша, ырбаған чымын құз заңқ етіп, қадимкеде даңқ етіп, көркін құш ырчылар 15 күн ырдаған сырнайзан алды дейт, алдыға сұн қалды дейт, ағайды қат
салды дейт айгайлаш ошондо калыңгар көп колу жанында найзалар алды дейт алаңды туура ошондо алдыга сун калды дейт агайды кат салды дейт муну көр эрбакай мыйыгын күлдү дейт калыңгар көп аскер ошо сыйкыр окуп сузубалап ошону койгондугун билди дейт одом аба кеңиз ошондо кылган ишин караңыз оғдарыны мол алып, аскерге жақын жол алып, дарынын барын алыптыр, жолым үйдей ошондо, дарынын үйіп салыптыр, оғдарының үймөлөп, кылган ишин кыннаптыр, аба кеңиз эрбакай, милтенин узун чууаптыр, милтени чууап ошондо, жанындагы чакмакташтын алды дейт, чагы бейип чок коюп, милтесинен от коюп, үйлөп туруп калды дейт. Атаңдын көрү дүнүйө, үйлөп туруп калганда, амалына ошондо, амалдың абаң салганда, милте күйүп чатырап, оғдарыга барганда, дүңк этип шондо жарылып, жалын чыгып калганда, калың кара көп аскер, камышы менен чөңгөр, аскеринин көбүнгөр, карагайгайың талыңгөр, дөөлөрүнүн барыңгөр, өрттөнүп кетип калды дейт, өрттү абакең салды дейт, ошол күндөн ушул күн, ошол жердин атагы, ошоң өрттөндөн атка калды дейт. Тейишкан шондо хан болуп, атагы журтка даң болуп, Жезнайдын үнү такылдап, барабан үнү бапылдап, жарчыларың ошондо, жар чакырып жарайтып, жалпы журтка шарайтып, ана ошондо тейишкан, арыстандай чамынды, ошондо той берүүгө камындың одом. Байгезин калың сайыптыр, элин журтун жайыптыр, ат жуатып алсын деп, байгеген атты салсын деп, гүлдүктөрдүн барысын, көкүлдөрүн түйүшүп, куйруктарын сүйүшүп, атаңдын көрү дүнүйө, айкел манас кабылан, ана шондо береги, асы чыкма торучар, көкүлүн шондо түйдү дейт, куйругун шондо сүйдү дейт, аянбастан чаптырып, арам терин алды дейт, Тейишкандын тоюнда, айкел манас кабылан, торучарды береги, ошондо байга келе кошуп салды дейт одом. Ат жуатып барысы, ат айдогуш жигиттер, аттың айдап жөнөдү, аттар келип калганча, аянбастан береги, Тейишкандын тоюнда, тамашаны салгын деп, казак калмак бир тарап, кыргыз журту бир тарап, балбан күрөш салсын деп, жыккандар байгең алсын деп, жыгылган куру калсын деп, жарчысы туруп жарайтып, балбандар келип калат деп, бага электен алат деп, күчтүүлөрү көтөрүп, күчсүздүн жерге чабат деп, чапканы намыз алат деп, жыгылган куру калат деп, антип айтып турганда, аңгемесин курганда, Кудай бетин салбай кал, ошо кезде береги, калмак журттун балбаны, ат көтөргү зардалы, байгап деген бар экен, адамдан артык ала экен, байгаптын жайын сураба, бул чуңулбукка белиндей, бул кушканды жегидей, оозунан чыккан илеби, сулуктөрдүн желиндей, көзү көлдүн буткулдай, көрүнгөндү жуткундай, ана ошондо береги, өзүн көргөн эр байкап, балбанга чыгып барды дейт, ортого чыгып ошондо, отуруп күтүп калды дейт, кыргыздардан карасаң, көк жорудай балбаны, балбанга чыгып барганы, көк жору жайын сураба, бойлоруна карасаң, бийиктиги мунардай, колдоруна карасаң, көп токтолгон чынардай, чоңдуу төнүн нарындай, толкуну көлдүн шарындай, өзүн көргөн көк жору, балбанга чыгып барды дейт, байгап менен ошондо Тейишкандын тоюнда, ошо күрөшкө түшүп калды дейт одом. Байгап менен көк жору, балбанга түшүп ошондо, көк букадай сүзүшүп, көрүнгөн жерден үзүшүп, бирин бири кармашып, ок жуланда арбашып, аянбастан таймашып,
Asman açık, yer bürkük, yerдің беті таң-чаң болып, көрген адам таң болып, ақыл айран ал болып, байғап менен көк жору, бұты тиген жерлері, бұта бойы аң болып, қармашты қаты салып тұр, бұлқылдашып қалып тұр, байғап деген балбанды, Қырғыздан шыққан берегі, көк жоруда балбаны, Tomqorup жерден алып тұр, так көтеріп көк жору, ошондо көтеріп чап салып тұр. Байғап балбан жығылды, чаңға башы тығылды, Құдайған үнің ұғылды, Айкөл маназ баш болып, 40 чоррозу жанында, Ағайды қату салышты, балбан көтір деп айтып, Айкөл маназ кеп айтып, аянбай жетіп барышты, төй көтөргөн ағайар, ана шондо қарасаң, ажап қызық тамаша, көк жорудай балбандын, чатына башын салыптыр, 14-төгі баладай, так көтөрүп алыптыр, жер жайнаған қалың мал, өзің көрген тейішқан, айдап келіп қалыптыр, Айкөл маназ қабылдан, қалыстығым мұндан бел, жер жайнаған байгені, атуылда ошондо, тойда отырған ел жұртқа, қалтырбастан барысын, ошол бөліп беріп салып тұрдым. Байгені шондың алышып, алғандың бары марышып, атқа мені барысы, арқы теркі жарышып, қазақтардан айдарқан, қырғыздардан бақайған, қалмақтардан тейішқан, нойғыттардан қарача, хандардың бары чоғылып, маңдай теске тұрышып, ошондан аңгеме дүкөн құрышып, тейішқандың тойында, терс майонун ойында, көк жоруда балбанға, чыгуучу балбан жок болду, батыр сайыш кылсын деп, башчылардан жоп болду, ал жоптың укканда, казак менен калмагы, камалашып калышты, батыр сайыш салсак деп, ошондон айгайды катуу салыштың адым. Ошо кезде карасаң, 17-де жашы бар, олоңдой болгон чачы бар, алдындағы мингени, ошоң алгараң аттуу аты бар, карачагандын сайкалы, сайкал чыкты каркы бар, сайышканды мерт кылып, кетсем деген дарты бар, тоодой болгон кыз сайкал, 9 кулаш сынайса, толгоп колгоң алганы, токтолбой жөнөп калганы, майданга жөнөп барганы, атасы дотай бектеген, текезин журту тектеген, унга өзүн көргөн кыз сайкал, далай жону беттеген, комок койлу найзасын, колой түбөйдөң аштаган, койгулашкан саңголго, коркуп колтук ачпаган, кармаша келген душманды, кара жерге жанштаган, карачагандын кыз сайкал, майданга чыгып барды дейт, кыргыздардын алпынан, бирде-бирөө чыкпады, кыз сайкалдын сүрүнөн, качып артка ыктады, карапчы менен кыягы, кыз болсо да капырдын, кылымдан ашкан сыягы, тулга болот калганы, тула бойго салганы, тоодой болгон кыз сайкал, ошондо майданга чыгып калган адым. Эртең менен чыкканы, күн обого толуптур, эч ким чыкпай сайкалга, чоң шашке мезгил болуптур, алаң бакай айкырат, айгай салып бакырат, балдар бириң чыккын деп, мактанпай муну жыккын деп, эч ким чыкпай койгондо, аксакалдын барысы, тейишкандын тоюнда, жашы менен карысы, эгер эч ким чыкпасаң айтканына көнсүн деп жер жайнаган Самбайге, ошондо кыз сайкалга берсин деп айтып кебин урду эле, ошоң айгайлашып турду эле. Ошо кезде карасаң, Айкөл маназ кабылдан, ачуусу келип арбайып, ант ичкендей саргайып, ал ачыктай далдайып, алдыңкы эрде калбайып, үстүңкү эрде калбайып, этегинен үн чыгып,
берем манас бетинен беш байпактык жүн чыгып, оң көзүнөн чыгып, сол көзүнөн чок чыгып, Айкөлүң манас кабылан ачуусу келип калыптыр. 12 батыр болсо да атыгуды ургачы, Аймаңбоздун эрдеп алып келген бер жака, абакай турбачы, катынга мени чыгарып, келтирдиңер арымды, Кудай алсын барыңды, деп өшөнтү Ерманас аркасынан жалчыгып, көз карашың карасаң, бет келгенден жан чыгып, Кудай бетин салбай кал, Аймаңбозду миңди дейт, ок өтпөсө кийди дейт, 12 кулар сырнайза оңдоп колгоң алды дейт, Тейишкандын тоюнда, Карачагандын саягалга, эл сайышкан Ерманас беттеп чыгып барды дейт одон. Кабыламан аз батырың майданга чыгып барганда, Карачагандын сайкалга чындап көзүн салганда, аянбастан ошондо чындап көз салганда, Карачаган сайкалы адамдан артык мыкты экен, найзакерге ыкты экен, атаңдын көр дүнүйө кобул мурун инжитиш кандай болду? Ушул иш каксуулуун өзү экен, карарганга көзү экен, сайкалды көр Ерманас сулуусун суктанып, кызылын кызыгып, өзүм алчу катын деп, адамдан артык батыр деп, жарадар кылбай алсам деп, абайлап найза салсам деп, Айкөлүман кабыллан Карачаганды сайкалыга абайлап найза сал деле, кагы бер найзасын Карачан сайкалы кабыламан батырга найза шилтеп калды эле, ошондо мана батырдын найза түшкөн так этти, чарайына чак этти, аттын жалын бек кармап алдаталы кудурет колдой көргүн деп кармап, кабыламан батырың Аймаңбоздун үстүндө эрден көчүк кылтайды, ошондон үзөңгүдөн буттойдуң одон. Эми кулап кетирди, жерге манас жетирди, ыкчылдыгым мындан бел, кош мүйүздүү зулпукар кармап манас калды дейт, кыз сайкалдын найзасын как ортого салды дейт, 60 жерден быркырап, сыныгың учуп чыркырап, найзасы сынып жоголуп, ачып көздү жумгонча, андай мындай дегече, Айкөлүман оңолуп, бура тартып алды дейт, кайра тартып ошондо, тозоңун тоодой буратып, чаңдартынан чуратып, Кудай бетин салбай кал, беткелишип калды дейт, дагы делең Ерманас, жарадар кылбай алам деп, абайлап найза салам деп, Карачагандын сайкалы, колундагы сырнайза, толгоп колгоң алыптыр, аямай найза салыптыр, найза сынып быркырап, сыныгы көктө чыркырап, андан айла боло албай, ошо кезде карасаң, кыз сайкал менен Ерманас айтып бүткүз кыргырды, Тейишкандын тоюнда 60 найза сындырды, найзадан айла боло албай, Карачагандын сайкалы, колундагы карасаң, жолум үйдө чоюн баштың алды дейт, Кабыламан батырды чокудан ары салды дейт, Шамдагы айым мындан бел, көк жалманас батырың калкан тозо калды дейт, темирге темир чабылып, жалында оту жагылып, жалын чыгып шыркырап, ошо кезде колунда кыз сайкалдын карасаң, чоюн башы быркырап, андан айла боло албай, кара жактуу айбалтасын алыптыр, Кабыламан батырдын сол карууга салыптыр, Кудай бетин салбай кал, карыпчынын манастын үзө чаап салыптыр, сол каруусун манастын, ошондо кыйгай чаап салыптыр одон. Кабыламан батырың жарадар болуп жалдырап, акылдан кетип алдырап, сол каруудан ошондо кызылган агып шыркырап, айбалта менен чапканда, кыз сайкалдын балтасы 40 жеринен быркырап, мындан айла боло албай, ат үстүндө булкушуп, ары бери силкешип, ана ошондо карасаң, Карачагандын сайкалы түтөп кетип баратат, баштагыдан экесе күчөп кетип баратат, сол жак колу жарадар, Айкөлүман кабыллан не кылларын биле албай, жүдөп кетип баратат, оң кол менен Ерманас Карачагандын сайкалын каруудан бекем кармаган канчалык тарса кыз сайкал, ошондо колуна такыр барбаган одон. Карачагандын сайкалы адамдан артык ыкты экен, найзакерге мыкты экен, алдыратып ошондо Айкөлүман батырды ала турган болду дейт, бир мүшкүлдү башына сала турган болду дейт, армандуу болуп арада кала турган болду дейт, Кабыламан батырың Аймаңбоздун үстүндө эрден көтү кылтайып,
үзөңгүдөн буттайып алдыра турган болгондо ак балтанын эр чубак ошондо туруп ойлонуп оң жагына толгонуп чубактын жайын сураба октун чыккан кыраны ак балтанын чубагы ана ошондо жаш бала найзакерге маш бала кыз сайкал бирди кылат деп кыргыздын бели сынат деп кыздан калса жыгылып кылымга сөзү угулуп катындан калса сайылып калкына сөзү жайылып намыс колдон кетет деп кыз сайкал түпкө жетет деп айгай салып бакырып ак калпактуу кыргыздын арабын айтып чакырып жаз айылын салынып ак балтанын эр чубак жалпы кыргыз журтунун арбагына жалынып эң иш эмес сайыш деп эр болсоң сайып алыш деп артынан жетип барыптыр дого деген бир казак кошо чаап калыптыр дого келип кеп айтат кеп айтканда деп айтат атаңдын көрү кыргыз деп кармашканың бир кыз деп энтеңдеп неге жетесиң экөөлөп неге кетесиң анда чубак булкунуп арыстандай жулкунуп кудай бетин салбай кал эң иш эмес сайыш деп эң бейсайып алыш деп чатак болуп турганда кыргыздан чыкты чапты Бакайхан казактан чапты Айдархан калмактан чапты Тейишхан кандардын баары чабышып аркы терки жарышып Манас менен сайкалды ажыратып алышып Карачагандын сайкалы калпты кайдан айталы Тейишхандын тоюнда теминдиктин оюнда алдыратып Манасты ала турган болуптур ана ошондо кыз сайкал кабылан Манас батырды кыпкызыл канга бөлөдү эми кулап кетерде жерге кулап жетерде намыс колдон кетерде кыргыздын бели сынарда кыз сайкал бирди кыларда ак балтанын чубагы ошондон кер Манасты жөлөдүң одом кандардын баары чогулуп ажыратып алышты кайра тартып калышты кошунуна барышты гүлдүктөрү жарышты жарадар болгон Манастын солгаругаң ошондо ур жемилдеген дарыдан аянбастан жабышты ачып көздү жумганча андай мындай дегенче Айкөл Манас батырды айыктырып алышты ошондо Манас кабылан оозунан түтүн буркурап көзүнөн жалын шыркырап калгада кашка теш калайыктан башка теш ошондо таруудайдан быркырап кара чар кабылан капталына чамынып чолок көк жаларыстан жандай салып камынып кылычыгында кыңгырап айбалта белди шыңгырап асабасы калкылдап ак келтеси жаркылдап ана ошондон ер Манас абайлап карап турганда алпкара куш асмандан азыр илип кетчүдөй бут салганы көрүнүп Алла Таала кудурет Айкөл Манас батырга кут салганы көрүнүп кайра чыгып барыптыр ачуусу келип калыптыр ачуусу келип калганын Карачагандын сайкалы ана ошондо билиптир кайра чыкпай жүрүптүр байгенин баарын айдашып Тейишханы баш болуп Айкөл Манас батырдын алдына ошондо салыптыр анда Манас кеп айтат кеп айтканда кеп айтат айтканыңа көнбөймүн айтканыңды бербеймин жер жайнаган самбайгеңе албаймын ушак сөзгө калбаймын калайманды саламын майданда дагы беттешип Карачагандын сайкалын азыр жыгып аламын жыгып алып сайкалды катымды каңаламын деп ошентип эр Манас антип айтып турганда билбегенди билгискен өзүң көргөн береге калтынаlı жезөкчө Айдархан улуң эргөкчөнүн атасы казактардын Айдархан туруп кеп айтып ойбой балам деп айтып ынтымак жакшы ыр жакшы ынтымактуу бололук байгениң алып барыңыз ошоңо кең ала тоо жерине барып келе жатканда көп кызыкка батканда аба кеңиз эр кошой менен ошондо акылдашып келиңиз Карачагандын сайкалын алуу коюу милдетин ошоңо андан кийин көрөңүз деп ошентип ошондо аксакалдын барысы акыл айтып турганда аңгемени курганда Айкөл Манас кабылан араң басылып ачуусу сондоң ашынып кыз сайкалды карасаң ана ошондо көрүнбөй көргөндө көңүл бөлүнбөй караса көскөң илинбей Карачанын сайкалы
Тейишкандын тоюнда кай кеткени билинбей кабыланманаз батырга көрүнбөстөн ошондо бекинип жатып алыптыр. Айкөл маназ кабылан Карачагандын сайкалын ат үстүнөн аңтарып аянбастан салмакмын. Ушул жерден мен манас жеңишке жетип бир жолу Карачагандын сайкалын катындыккан алмакмын деп ошентип ошондо армандуу болуп калыптыр. Ал күн антип жатыптыр, эртеңки таң атыптыр. Өзүң көргөн эр манас жанындагы 40 чорро, 40 чороң эмес 40 жорро. Абасы бакай жол баштаса бол баштап, ат башыны жердеген, алышып пенде жеңбеген. Абасы Кошой батырга айланып барып келмекке, акылынан көрмөккө. Кошой менен ошондо барып акыл салмакка, кайра келип калмакка, кайра келип эр манас. Алтайдагы аскыргыз Алатой көздөй бет алып, жаккан отун өчүрүп, калтырбастан көчүрүп, Алатойго бармакка. Ошондо манас ойлонуп, оң жагына толгонуп, 40 чорозу жанында кичүү жылдыз, чоң жылдызды базыптыр. Далай белести аянбастан ашыптыр. Кээ бир жерин карасаң, асказы бийик ашуу бел, кээ бир жерин карасаң, жайкалып жаткан жашыл төр, кээ бир жерин карасаң, айдың чаркар айдың көл, кээ бир жерин карасаң, кумулдуй шагыл куюлуш, куюлтуп ташын кулаткан, кээ бир жерин карасаң, ошо кезде биреги карап көрсөң бир шумдук, кербентөөдөй чубашкан, кээ бир жерин карасаң, жыландарын ышкырып, бакалары сойлогон, кээ бир жерин карасаң, кулан деген жаныбар каршы терсиң ойногон, кээ бир жерин карасаң, шамал жүрөт аркырап, кээ бир жерин карасаң, асмандын күнү жаркырап, түркүн жер менен, түрмөктүү башы бел менен, айкөл манас кабылан, кайдан жүрүп аянды, өзүң көргөн Алатой. Ошондон Алатойго таяндың адым. Ана ошондо береге ат башынын чечтөбү, ошого жакын калганда, айкөл манас кабылан Алатойго барганда, жаны барың Алатой жаткан экен чалкайып, ашуусу бийик аркайып, асман тиреп заңкайып, алабата күдүрек, төнүн жериң Алатой, бетеге белден буралган, бейнин жериң Алатой, жайлоосу жакын жанаша, жөнүн жериң Алатой, жылтыркан шыбак аралаш, койдун жериң Алатой, улак тартып ат чапкан, ошол тойдун жериң Алатой. Кең Алатой жеринде жалбырагы жаргактай, кара курту бармактай, балтырканы билектей, маралы качып чуу койсо, мал агашка инектей, каянга тууган коштары, камынып турат учканы, тереке тууган коштары, теминип турат учканы, чырпыгы бар чынардай, чынары бар мунардай, чымчыктары улардай, улары бар бүркүттөй, бүркүттөрү үзүктөй, сарчычканын карасаң, жөн эле сарала моюн күчүктөдүм. Гүлдүү чучук мергенчи, жебей турган жер бекен, күндө бали жигитке, дебей турган жер бекен, аяктай ташка бекинип, жатпай турган жер бекен, ак бараңды ийинге, аспай турган жер бекен, аркар кулжа бийигин, атпай турган жер бекен, аргызыккан адамзат, батпай турган жер бекен, деп ошентип ошондо Алатойнун айланып, Алатойну көргөндө, ошоң айкөлүң гана манастан калып адым.